Саламатсыздар урматтуу мекендештер. Саламаттарды эфирден катышуучулары. Бүгүн кезектеги эфир. Кудай буюрса мына 2 май бүгүн. Майрамдын эртеси 30 апрелде келди. Биз күткөн, биз корккон мына ушул көпчүлүккө суроолор пайда болуп жатты эле. Реестр боюнча, режим высылки боюнча кимде кандай жаңылыктар бар, кимди реестрден чыгарды, кимди кайра реестрге салды, кимге СМС келди, кимге СМС кетти, ким депортация болду, ким калды, ким рейдте жүрөт, ким рейдсиз. Мына ушул жана башка суроолор боюнча бүгүн атайын эфир уюштуруп жатабыз. Эфир атайын ушул биздин мекендештердин көбүнчө Москвада жана Россиянын башка территориясында биздин мекендештерде ой пикирин угуу үчүн жана суроолоруна жооп берүү үчүн уюштурдук. Эфирде мен Кубатбек Оросов алып барам. Бизде юрист Рысбек Апарович суроолорго жооп бермекчи. Мен да аралашып жооп бермекчимин арасында. Негизинен бүгүнкү тема ушул. Башка тема боюнча да сурооңуздарды берсеңиздер болот. Бизде азыр алгач Чынара деген мекендешибиз микрофон сурады. Билем, жактым, кайра чыгып кетип атат да. Так. Кимде кандай жаңылыктар бар? Айта берсеңиздер болот. Не обязательно вопрос. Мен ушундай болду деп, случайларды айтсаңар да болот да. Азыр ушундай болуп атат. Регистрация мындай болуп атат. Из-за реестра, из-за режима высылки ушундай болуп атат деп айтсаңыздар да болот да. Так, Айымкан дейт. Айымкан сурап атат. 22-77 биринчи сурооңузду бериңиз, андан кийин Айымкан сизге. 22-77 сурооңуз барбы? Микрофонду басыңыз, ишигиңиз. Саламатсыңарбы? Угулуп атабы? Бираз жай угулуп атат. Бирок катуураак сүйлөсөңүз, или сизде микрофон неме наушник барбы? Наушник болсо алыңыз да кайра кириңиз. Наушник жок. Эми угулуп атабы? Катуураак сүйлөңүз. Угулуп атат. Угулуп атабыз. Кечээки өтүп кеткен майрамыңар менен биринчиден баарыңарды. Рахмат. Менин суроом эмеле. Мен могул 12-июнда паспортумдун срогу бүтөт эле да, загран паспортум менен ID картымдын экөөнүн срогу бир күндө бүтөт экен да. Анан мен уже загран паспортту тапшырып койгом. 27-майда келип аласың деди да. Анан менин инынын менен СНИЛСым 2018-жылы ошол жылдар менен ID карт менен кирген экен. ID картыма жасалган да ал документтерим. Ошондо мен эми азыр загран паспортту алсам, жаңы срок менен, жаңы эме менен 10 жылга береби. И ошо инынын менен СНИЛСтарды кандай кылып загранга өткөзүп алам же ID карттын срогу бүтүп калды деп аларым да жарабай кала береби? Рысбек Апарович. Так, Рысбек Апарович чогуу чыгып кетти. Урматтуу 22-77. Сиздин случайда сиз негизи азыр загран менен кирген болсоңуз, же ID карт менен кирдиңиз беле? Сиз 17-ден бери ушул жерде жүрөсүз, менин дишимче. Или как? Загран менен киргем, 2000 канча 20-жылдары загран менен киргем, загран менен эле жүрөм. Хорошо, анда сиз барасыз пенсионный фондго. Изменение паспорттук данных деп туруп, ошол жаңы паспортко неме СНИЛСыңызды өткөрөсүз. Госуслугиңиз барбы жокпу? Бар, госуслуги менде бүт эме бар. Просто ошо инынын ошо подтвержден. Ошонун ичинде иненеңизге да полный ошо немеге өзгөртүп берет. Иненеңге налогыйга барасыз да. Ошо райондун каерде регистрация болсоңуз. Ошо райондун налогыйына барасыз, налогы өзгөртүп берет сизге. Только налогыйга, госуслугиге барсам, МВДга барсам алмаштырабы эме? МФЦга? Жок, МФЦга барсаңыз, жок, алмаштырып бериш керек негизи, бирок узак мөөнөттө болот, көп учурда отказ берет, бирок барып көрүңүз. Болбосо налогыйга барасыз да, кийинки вариант. Хорошо, рахмат, ошону билейин дегем. Анан жаңы паспорт алганыңызда ФМСке да барып коюңуз. ФМСке барып, мен паспортный данныйларым өзгөрдү, мына жаңы паспортум, мал справка деп көрсөтсөңүз, алар ошо базага өзгөртүп кириш керек. Өзгөртүп киргизбей десаңыз, справка менен жүрөсүз. Эске алып коюңуз, Ошондо ФМСке кайсыл, ошо МФЦга барсам баардыгы ошол жерде да? Жок, ФМС башка.
ФМС отдельный. Geojet'de отдельный, Geojet'de ФМС'in MFC'nin içinde болот отдел. Буну уташтырып этишиңиз керек ошол жерде. Эгер бар болсо, анда все. Вопрос решен. А любой жерге барышым керекпи? ФМСке же регистрация болгон жакка барышым керекпи? Регистрация болгон жак. Баягы. Аха, хорошо, түшүнүктүү, рахмат. Так, айымкан эже бересизби? Сурооңуз барбы? Микрофонуңузду жагыңыз, сүйлөңүз, сизди угуп атабыз. Айымкан эжеке, сизде суроо барбы, жокпу? Микрофонуңузду жагыңыз, сизди күтүп атабыз. Так, макул. Айымкан эжеге кайтып келгенде кошобуз. Фортуна бериңиз. Сизге бердим микрофонду. Сурооңузду беребиз. Так, Фортуна качып кетти. Жогоруда суроо боюнча Рыспак апа, сизде кошумчалар барбы? Кошумча жок, ошондой эле туура баары. Аха. Жок. Обновление обязательно керек. Для обновления керек. ФМСке барыш керек, э? Ооба, барыш керек. ОВМге барыш керек. ОВМге барыш керек, ФМС да. Мурунку ФМС. ОВМ десең түшүнүшпөйт экен көбүчө. ОВМ МВД деш керек. Так, 100%. 100 бериңиз сурооңузду. Сизге микрофонуңузду жактым. 100 урматтуу. Бересизби? Сердечко. Ат жазып койсоңуз жакшы болмок. Өзүңөрдүн атыңар болсо бир нерсе жазып койсоңуз чакырган удобный болот да. Так, уктап атат. Омурбек Сыдыгалиев бергиле. Омурбек Сыдыгалиев берели. Алло. Да. Угулуп атабы? Угулуп атат. Assalomu alaykum. Алейкум ассалам. Жанагы мен эме боюнча да госуслуги баягы күнү ачайын десем эме бар экен го, Снилс беле? Ооба. Ошону мен 2017 алгам да. Меники мындай жашыл 4 буруштук кичинекей нерсе экен. Ошолдо менин отчествомдун бир тамгасы ашыкча экен да. Ошон үчүн кирбей атыптыр да госуслугига. Ошону кандай кылсам болот? Барып, ошол МФЦ аркылуу же болбосо пенсионный фонд аркылуу барып обновление кыласыңар. Кайра подавать этесиңер, ошол номериңерди калтырат, обычно калтырышат алар. Бирок уже зеленый карточка сыяктуу болуп албайсыңар, колуңарга чоң барак берет, А4 форматта. Ошол дагы СНИЛС деп эсептелет. Bundan ары ошол СНИЛС болуп эсептелет. Сиздики ошол фамилияңызды оңдош үчүн өздөрү бланк берет, бланкты толтуруп, кадимкидей эле ошо обновление кыласыңар. Бүттү. Анан пенсионный фонд бар. Ооба, МФЦнын ичинде деле бар алар. Через МФЦ делается. Же болбосо аяка баргыңар келбесе, ошо пенсионный фонддун өзүнө барсаңар, ошол жерде оңдоп берет. Номериңер обычно өз номериңер калат. Просто ошо ошибканы өзгөртүшөт да. Барганда эле айтасыңар, ушундай менде ушундай ошибка бар экен. Ошо бизге айткандай эле, ошо жака айтсаңар, ошо бланк берет, бланкты толтургандан кийин кайсы бир убакыттан кийин айтышат. Обычно автоматически өзгөрөт, же болбосо бир канча күн убакыт берет, 1-2 күнүн ичинде, 1 күнүн ичинде обновление болот да. Анан госуслугиге барып, калган ишиңиздерди бүтүрө бересиздер. Могу МФЦ жана мои документы деген эме да? Ооба, мои документиге барсаңар да болот. Кайсы жерге бара берсем болобу же только прописка болгон жакабы? Желательно прописка болгон жакын жакшы, но болбой баратса, башка жака деле бара берсеңер деле болот. Аха, рахмат. Итак, Нурай, бергиле сурооңузду. Саламатсыздарбы? Мен уточнить этип алайын дедим да. Мына госуслуганы немелерди бардыгын Ивантеевкадан алганмын да, ошол жерден аштыртып, биометрикадан ошол жактан өттүм. Телефондордун сим картанын бардыгын ошол жерден подтвердить этип беришкен да. Бирок азыркы күнгө чейин
мага дагы эле келатат да эсеме, сен барып өтүшүң керек деп. Мен азыркы моментте мына Москвадамын да, Ивантеевкадан бияка келдим. Не себептен келатат, ошону билейинчи дедим эле сиздерден. Рахмат. Не деп смс Немени телефонду Теле2га барып, салонго кайта бар деп атат да. А мен Теле2га аерге барганмын. Одан кийин акыры мына немеге келгенмин да. Сберге келип ошол жерден полный өтүп, жана камерага тартты, сүйлөттү. Анан ошол жерден подтверждать этип берген да, госуслугу бардыгын бүтүрүп келгенмин да. Сиңирис эмес бардын алып. А бул жака келсем ушундай болуп атат. Сыбага Павлович, кош коюңуз. Менде мындай неме жок экен, негизи кел десе бир барып койсоңуз болот, бир вариант. Андай кылгыңыз келбесе неме тиги смсти өчүрө эле салыңыз, болду. Мен банкка барганымда бардыгын подтверждать еттим, ол эмес. Болду. Немелеримди текшерттим, регистрациянын бардыгын текшертсем келди, бардыгы бар экен, данныйларым базадачы. Бирок ушинтип эле келип атат да, утуруп эле келип атат. Эмне кылышымды билбей, анан сизден сурайын дегеним. Нурай, акыркы жолу каяка бардыңыз, ошону айтың, акыркы жолу. Ивантеевкага барганмын. Акыркы жолу Ивантеевкадан бардым, ошол жерден бүтүргөнмүн. Жок, түшүнбөдүңүз. Акыркы жолу банкка баргансызбы же салонго бардыңызбы? Банкка. Биринчи банктан салонго барыш керек. Госуслугудан. Банктан кийин? Банктан кийин салонго барасыз. Ошон үчүн сизге смс келип атат. Сиз банктан өттүңүз дагы, ойлоп атат азыр кирип калдым номерине. Жок, сиз кайра барасыз эмнеге? Теле2га. Теле2 салонуна барасыз, салон связьга. Ал жерден сизге булар башынан сизди перерегистрация кылат. Заново. Анан сизге смс келип калат. Сиз барбайсыз, ошон үчүн сизге азыр эмне келип атат. Сиздин азыр рухсатыңыз сизди перерегистрация кыла албайт алар. Сиз биометрический данныйларыңызды тапшырдыңыз, фото менен голосто. А бирок сиз аны заново номерге привязка кылбай атасыз. Ошон үчүн булар сизди чакырып атат. Рахмат, чоң рахмат. Так, Омурбек Сыдыгалиев бердиңизби? Же бербедиңизби? Берди окшойт да? Берди. Берди. Всё, Чынара сиз андан. Чынарадан кийин Замира. Чынара, Замира, кто из вас? Ким бересиздер? Бере бергиле. Саламатсызбы? Мен реестр айтыңыз. Реестр боюнча сурайын дегем. Азыр жолдошум реестрге түшүп калганын билбей эле Кыргызстанга кетип калган да. Ал жака баргандан кийин билдик. Азыр июль айында келет да. Июль айында келип регистрацияга тапшырсак болобу? Чтобы реестрден чыгыш үчүн баардык документ жасаш керек го. Ошо анан реестрге түшкөндөргө регистрация жасалбайт деп атпайбы? Ошону кандай болот? Келгенде регистрация полностью өтөсүздөр. Кайра ошо реестрге чыгыш үчүн кайра документтерди ошол жака бересиздер. Регистрация берет, Регистрация негизи сиз жаңы киши келгенден кийин регистрациясыз бери жүрө албайсыз. В любом случае, бирок реестрдегилерге кылынбайт деп атпайбы? Жок. Мен полицейскийдин немесин билбейт экенмин, настроениясын же болбосо кандай немелеринчи. Закон боюнча, мен юрист, закон тууралуу айтат да, по законодательству вас обязаны прописать в любом городе Российской Федерации, в любом селе, в любом хостеле, в любом общежитии, где вы находитесь. Вас в первую очередь должны прописать. А если этого не сделать, мындай болбосо, анда сизди просто Россия киргизбейт биринчиден. Ошону киргизбеш керек да анда, эгер жасабай турган болсо. Киргизгенден жасаш керек болду, так? Значит, жасап берет, да? Жасап берет. Жасап бериш керек, Биз госуслугудан эле тапшырабыз ошого. Ошондой болгондон сурагам да, анда. Рахмат, ошол суроом эле. Сиздер келишим менен 30 күндүн ичинде аракет кылсаңыздар болот, жанагы реестрден чыгаруугачы. Айтасыздар, 30 күн убактысы бар мунун могу жерде келген, без регистрация жүргөнү.
аракет кылгыла келиш мененчи. Азыр регистрация келгенде эле бир айга экен го, ошондойбу? 3 ай эмес, 1 ай. Азыркыбы? Азыр ушундай деп атышат, ооба. Сахарадан өтпөйдү? Регистрация. Өттү. Сахарадан өткөнбү? Мурда өткөн, бирок ал уже срок бүттү да. Ал башынан өтүш керек. Башына келгенден кийин ушу 3 айдын ичинде өтөт. Негизи 1 айдын ичинде регистрация жасайт. 1 айдан кийин ошол 1 айдан эртеле уже ошо контролдон чыгыш керек да, реестрденчи. Реестрде азыр ушу серый список деп алышыптыр элдер. Черный серый список деп. Ошо серый списоктон чыгыш керек экен. Жаңы сиз уктуңузбу? Ушуну. Жок, аны укпадым. Значит, серый списокто болсо 1 айга берет, э? Жок, баарын эле 1 айга коюп атпайбы азыр регистрацияны? Регистрация тууралуу замир айтып атпайбы, 1 ай болуп атабы деп. Туурабы замир? Это вот контроль, реестр контролируемых лиц, серый список деп алышыптыр элдер. Все, понял. Жаңы ушундай бир маалымат. 1 айдын ичинде регистрацияга туруп, еще Сахарова барып келип, ошонун баарын жетиш керек да. Бул Сахарова барбаган үчүн түшкөн да реестргечи. Келип өткүлө Сахаровага баргыла, келип эле жанагы тапшырып туруп госуслугиге замира. Барып көрөргүлө, эми айтасыздар. Где ваша регистрация? Мы вот только приехали, вот мы подали заявку, вот скриншот пришли, вот өткөнү келдик, давайте өтүңүздөр. И сиздер главное өтүп алсаңыздар, вы уже как бы немени сгладили свою там вину, да, получается как-то. И кийин уже аракет кыласыздар. Негизи контроль эмнеден болгон экен? Билбедиңиздерби? Эмнеге түшкөн экен? Кандай штрафтары бар беле? Штрафтары жок эле, примерно эле неме ойлоп койдук, неме деп Сахаровага эмеси бүт договор, квартирага регистрация бардыгы бар эле деп ошо. Ал ошо 10-сентябрга чейин чыгып алыш керек да. Уже 10-сентябрдан кийин уже ул башка ситуация болот да, ошо контроль түшкөндөр, ошолордуку ошо сиз айткандай жанагы регистрация кылбайт же киргизбейт, ушундайлар болушу мүмкүн да. 10-сентябрдан кийин. Ага чейин эгерде келсе, баягыдай эле регистрация болосуздар. Анан азыр Кубат айткандай, ошо немеге Сахарова барып калган башка иштерин бүтүрө бересиздер. Рахмат чоң. Ийгилик, жакшы барыңыз. Так, Чынара. Айымканы же бересизби? Айымканы койгон окшойт го. Менин бир суроом бар десеңиз. Бериңиз. Февралдын 5-иде түшүп калгам рейскечи, анан кийин ошентип эчтеке кылбай келе бердим да Кыргызстангачы. Картам блокировка болуп калыптыр. Азыр блокировкадан ачылып калыптыр. Кайра барсам анда боло береби же болбойбу дейм да ошону. Боло берет, келе бериңиз. 10-сентябрга чейин азыр бул нерсе узарды. Мен чыгарган жокмун да, өзү деле чыгып кала берет. Жок, кайра келип, контролдун ичинде тура бересиз, сиз контролдон кайра чыгасыз. Кадимкидей эмнеге түшкөнүңүздү ошо ОВМ МВДге барасыз. Сахаровам деле бар, официальный иштейм, регистрациям деле бүт базада бар, бирок договорум базада жок болуп калыптыр да. Киргизишпептир. Ошону азыр барсаң регистрация кылбайт экен го. Рейстегилерге. Официальный жумушка деле алышпайт экен, анда регистрация кылбаса, официальный албаса кандай кылса болот дейм да. Шуну эмелек эле неме айтып кетти. Негизи биз ушуну билбейт экенбиз. Кубат, сиз билесизби, регистрация кылып атабы, кылбай атабы? Ошо анда кылбаса болду, анда кыргызстандыктарга регистрация жок экен да келүүгө. 10-сентябрга чейин узарды да бул нерсечи. Кандай регистрация кылбайт? Мен түшүнө албай атам. Кылбай жатат, реестрдегилерде деп жумушка деле албайт экен, регистрацияда кылбайт дешип атат да, бар эле ошогонун. Сөз менен айтып атышат да, туурабы? Бир законго таянып атышат. Жига келе бериңиз сиз эми. Бул жака келип анан разбирать этесиз. Азыр эч ким айта албайт да. Себеби чын деле отказ берет. Адактан отказ картам өзү ачылып калгандан чыгып калган окшоймун деп атпаймынбы ошо жагымда. Чыгып эле калгансыз сизчи. Сиз келип аракет кылыңыз. Сиз бул жанагы 2 күндүн ичинде билесизби? Канча 20 000, 10 000 адамды киргизишти, кайра эле 2 күндөн кийин чыгарып коюшту го. Ошонун арасында сиз мүмкүн сиз чыгарып койгон. Эми сиздин ситуацияңызды анан текшерип көрсөм, предварительныйдан андай кыл чыгып атам, аркысынан андай чыккан эмесмин башында деле бергиде. Жанагы мигрант кежиникиби? Ооба. Ондан анан берги баягы
Ссылкасы менен мындай чыкпай жатам. Анда келе бериңиз. Келе бериңиз. Реестрден возможно чыгып калдыңыз, ким билет. Ошол Рахмат. кайра регистрацияны узартып жүрүшөт көп элечи. Возможно сизге бериши мүмкүн. Мен азыр из-за чего они кылбай атканы пока түшүнүксүз болду. Закондун боюнча өзү сизге хотя бы 1 айга 3 айга өзү бериш керек да. Андан кийин уже узартпай коюшу мүмкүн. Эмне үчүн? Реестр. Пешенең экен да, значит, барсаң пешенең. Кыргыздарда жакшы сөз бар. Эми юридикалык нерседе пешне деген өзү колдонбош керек да юристтерчи. Мен негизи буга каршымын да, пешене деген. Милат Акбаевден деле айтып койсуз экен анан. Ситуация ушундай экен да, бул жактачы. Закон так иштебейт да. Ошон үчүн мен пешене дегенге тилейм. Ошон үчүн пешене деп атпайбы? Ошондой ооба. Акыл аңы жол сизге да эми. Келип көрөсүз, башка жол жок экен. Так, Нуржамал. Сизде кезек бериңиз. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Мен сурам бар эле да, мен ошо баягы реестр эмеге түшүп калдым, контролерге. Неме бар жок документим бар, бар жогун МВДга барып тапшырдым. Анан тапшырсам деле дагы деле чыга элекмин да, 1,5 ай болду. Заявление Так, угуп атабыз. 1,5 ай болуп заявление жазган да, мен түшүнчү. жазып. 1,5 ай болду жазганыңызга? Ооба. Сурооңуз кандай? Реестр боюнча. Алло. Да, угуп атабыз. Сиз деле угуп атабыз. Тыңшап. Мен суроом берип бүттүм, 1,5 ай болду. Заявление жазып койдум, чыкпай атам да. Бар жок документим бар жоң копияларын жазып тапшырдым. Кыргызстанга кетип калсам. Сиз барбадыңызбы кайра ошо өздөрүнө 1,5 айдан бери? Бар элексизби? Бардым. Баргыңыз келбейт абы? Бардым, чыгасың деп ошентип коюшту да. Ошону биз деле ошону жооп беребиз да, чыгасыз. Эгерде алар ошентип айтып аткандан кийин биз деле ошону кайталайбыз. Эч нерсе болбойбу? Жок, кетүүгө болбойт сизге. Азыр чыгып алып анан кете бериңиз. Потому что алар чыгарбай койсо кандай болот? Штрафыңыз может бардыр. Алар текшерип атат да азырчы. Бирок сиз 1,5 ай десеңиз мен билбейм. Эртеси күнү ошо чыгасың дегенден кийин канча өттү ошо сөздөн кийин? 1 жумадан кийин чыгасың деди да. 1 жумадан. Андан кийин канча өттү ошо 1 жумадан кийин деген сөздү? 1 жумадан кийин дегенен 1,5 ай өттү. Адам ага чейин 2 жолу бардым. 1 апта өткөндөн кийин бардым. 1 апта өттү, чыкпай атам десем, биз чыгарбайбыз, аяктан чыгарат деп ошентип койду. Анан дагы бардым, дагы барсам ошентти да. Чыгасың. Ошо чыгасыз. Эгерде азыр эртең билетиңиз бар болсо бүгүн барыңыз анда. Бүгүн барыңыз, айтыңыз, мен билетим бар, мен кетип аттым эле, качан чыгамбы же чыкпаймынбы депчи. Антпесе биз айта албайбыз срогунчу. Алар өздөрү билет, өздөрүнүн срогу бар. Негизи чыгарышыбыз керек эле. 10 күндүн ичинде элечи, 1 жуманын ичинде эле чыгып атышкан баары элечи. Сиз кандай чыкпай аткансыз? Айта албайт экен. Мен чыкпай атам го деп айттым да, десем, сага ал убакыттын эмеси кереги жок, сен бар жок документиң бар го деп ошентип койду да. Бар жок документиңиз бар да, азыр чыгып алсаңыз жакшы болот да, негизи ошол маалыматты билип алгандан кийин. Каерде текшердиңиз сиз? Айтыңыз, Нуржамал. МВД деген эме бар го, ошодон текшердим да, реестр МВД деген. Чыгып атабы дагы деле? Ооба, чыгып атат. Сайт өзү негизи сайттагы башка администрация да, булар кээде ошол модераторлор кээде чыгарбай коет келе, ошентип калып калат. Сайтта тура берет, бирок берки жерде базадан чыгышыңыз деле мүмкүн. Ошон үчүн МВДга дагы бир барып көрүңүз сизчи. Анан тактайсыз да. Дагы бир барыңыз, андан кийин бара бересиз. Негизи документтериңиз бар, жакшы болсо булар ошибка деле ошол моментте эле чыгарып берип атканда көбүнчү. Сиздики эмнеге? Башкалардан сурасам, башкалар чыгып атабыз деп ошентип атат, 1 жумада эле чыгарып коюшат деп. Мен иштеген жериңиз кайерде болчу сиздин? Мен Янково эле. Договор жок экен да сизде? Баары ГПХ дейсиздерби, ошого? ГПХ уведомление берилгенби? Ооба, берилген.
Налог төлеп атасызбы? Төлөп атам. Ошо алгандан бери. Ооба, алгандан бери. Уведомлениялар одобрено болгонбу услуга оказано? Ооба, ушинтип келген. Все анда. Анда силерге өтүшү керек анда барып нормально болуш керек. Бирок Кыргызстанга кеткен болбойт да, чыгармайсың. Чыгарып эле коюп, чечип коюп кеттиңиз. Негизи чыгып кире бересиз 10-сентябрга чейин по законучу. Анан керектилерин киргизбей коет, керектилерин башка болот. Келгенден кийин регистрация кылбай коет. Ошон үчүн сиз азыр чечип койсоңуз жакшы болмок негизи. Биздин сайт. Майли, рахмат. Динара андан кийин Мира берет. Динара кийин Мира. Так, Динара барбы суроо? Хорошо, кимде суроо бар? Алло. Саламатсызбы? Да, Мира бере бериңиз. Бизге мындай кырдаал болуп атат да, менин кызым ноябрда Кыргызстандан келген болчу. Ноябрдын 27-лери келген. Ошондо биз ал деген уже 3 жылдан бери официально иштейт, трудовой договор менен бүт баары нормально эле, бүт документ орунда болчу. Ноябрда келип, кайра февралдын 27-си 3 айлык регистрациясы бүтүп, кайра сессияга чыгып кеткенде Кыргызстангачы. Заочно окуйт. Андан кийин кирди, могу эмеде 17-апрелде кирди. Тияктан эле киргизген, бияктан аэропорттон эле кирди, бирок регистрацияга онлайн берсек МВДга 90 күнүң бүтүп калды деген сообщение келиптир да. Анан МВДнын окошкасына барсак, МВДнын окошкасынан ФМС чечет деди. ФМСке краснотекстичке Питерден барсак, сен миграционкаң еще действующий экен, нормально экен, бул вопросту МВДдан чечет да, ошол жактан регистрация коет деп койду да. Ошону жөнгө салабыз, бирок ошол биякта жүргөн 90 күндөгү биздин катабыз 90 күндөгү регистрацияны биз через МФЦ кылып койгондо договор кирбей калганда трудовой договоручу. Трудовой договор киргенде бул киши иштейт деген маалымат болот эле. Азыр бул кишинин сиздин кызыңыздын 90 күндүк ошо мөөнөтүнүн ичинде как саякат же болбосо кайсы бир окууга байланыштуу деп келген да биякачы. Жок, ал ошону жазып коюшкан. Работада беле турабы? А эмнеге 90 күн? Ошо 90 күн деп коюптур да. Трудовой договор ошо базага кирбей калганда, биринчи ошо регистрацияны через МФЦ кылганда. Анда ошо базага кирбегенге байланыштуу булар ошону эметип атышат да. Азыр в срочном порядке кайрадан трудовой договорду кирүүгө аракет жасаш керек да сиздергечи. Ошол эле вариант. Ушул кырдаалды биз кандай кылып оңдой алабыз? Мисалы үчүн МВДга барсак, ФМСке баралат. ФМСке барсак, документтериңер баары нормально, МВДга баралат. Эми МВДга попасть не можем да, так как праздники уже 15-16 болуп кеткенде, анын уже 30 күнү болуп атат да, кайра через штраф болуп кала турган болуп атат да. Эгер болсо через штраф деле макулбуз, просто аякта биз бир жумалап жүрүшүбүз керек экен да, МФЦдачы. Күнүнө очередь алып, ага деле макулбуз, просто ушул вопрос ошол через штраф чечилеби дегенибизде, оңдолобу же болду 90 күн бүттү деп кайра жанагы эмеге чыгарып ийеби деп атканыбызда, 11-26-га илинебизби, илинбейбизби деп атканыбызда. Негизи аракет жасаш керек. Себеп дегенде буну бүтүрүп албасаңыздар болбойт. Ошол эле жолу бар сиздерге азыр. Сиз азыр айтып аткан ошол жол. Биздин вопросту МВД эле чечет экен, МВДнын окошкасына барабыз да. Же начальникке киришкенге аракет кылабыз. Аракет кылыңыздар, обязательно. Себеп дегенде эгерде 90 күн деп калса, бул кыз чыгып кетиш керек. Чыккандан кийинки жылы только ушу азыр май болсо, ушу май айында гана кире алат да, кийинки жылы. Анын баарын түшүнүп билип атасыз, просто ошону указдын негизинде оңдоп бере алабы деп атканыбызда уруксат болобу деп. Болот негизичи. Аракет жасаш керек буларгачы. Өздөрү айтышып. Каерде иштейт кызыңыз, Мира?
Сиздин Бул кызыңыз каерде иштейт? иштейт, магазинде иштейт, бүт баары трудовой договору, уведомлениясы, жанагы почтага жиберген төлөнгөн квитанциясы, 2 НДФЛ баардыгын алганбыз да. Доказательство того, что она 3 года уже официально работает. Ошо МВДнын начальнигине заявка жазып көрбөйсүңөрбү заявление менен кайрылып элечи? Ичине эле келип көрө эле начальниктин өзүнө эле. Начальник эле ысырак апаруу үчүн. Начальникке жазса болот да булар туурабы? Ооба, Муну болот. ким Ошо киргизет? заявлениянын бланкасын ошо окошкодон береби бизге, же мындай эле от руки жазып барсак болобу? Барып ошо Негизи от руки. от руки эле жазыш керек, э? Произвольной форме от руки. На имя. Бланка на На имя деп имя, начальника. на имя руководителя, начальника, да, начальника. Ошону Анын биз өзүнө через дагы окошко беребиз. Через окошко беришибиз керекпи же кабинетине киргизбейт го бизди вообще? сизден сурангыла, суранса киргизет начальника. Андай жок, андай маалымат жок, андай нерсени биринчи угуп атам киргизбеген деген. Киргизиш керек. Чаран катары суранып кире берсиңер. Хорошо. Айтасыздар, вам надо разрешить в срочном порядке вопрос деп. Аларга отдельный очередь болот негизи начальникке. Ошо биз ФМСте 3 күн, 3 суткалап очередьте турдук да, мен барсак даже слушать захотели. Документтерин көрдү. Все в порядке. ФМС өзү бир да өкмөт МВД. Ани мындай силерди просто вопросом миграция ОВМ отдельно жөнөткөндө силердичи, значит. Өзү МВДга карайт да ФМС делечи. Бул жерде менин түшүнгөнүм боюнча биз бул лишь бы эле элдерди ошол жерден ылдам кетирибиш керек болуп атат да, аны вникать этип ал чужой вопросту караган деле мындай киши андай иштеген адам жок да. Короче, сен тияка, сен бияка, сен аны кыл, сени муну кыл, болду. 3 окошко, 3 эле окошко, бирөөсү штраф выписывает, бирөөсү болсо протокол түзөткөн, бирөөсү болсо РВП ВНЖ менен. Ошол жерде бүт вопрос 3 жана ЯЭСтин 4 сторонанын РВП ВНЖ бүт баары ошол жерде чечилет экен да, бир күндө 20 эле киши обслуживание болот экен. Ошого жетишпей жатабыз. Өздөрүнүн алгоритм обслуживания вообще каралбаган сыяктуу да. Рахмат. Аларга кереги жок болуп атат да. В целом өзү Россия не хочет нас принять. Маселе ошол жакта турат. Ошону түшүнүшүбүз керек биз өзүбүз. У них ситуация такая сейчас, что бизди эгер не заинтересованы да бизди кабыл алганчы булар. Буларга лишь бы кандай десем, биз ушу азайсак чагымда жакшы болот го деп ойлоп атам да менчи. Все к этому сводится барган сайын. Бизде деле ошондой ой пайда болду да, буларда лишь бы эле документ нормальный болуп турса деле баягы кылбай коюш керек, бүттү кылып салыш керек болуп атат буларда. Şu связь, эми иштейбиз десек, мен башка бир нерсеге айтып связи. Связь табасыздар, бирөө менен байланышасыздар, анан кийин. Ошондо мисалы биздеги мисалы үчүн адвокаттар менен кылсак, алар деле кандай кылат болот экен? Адвокат деле өлчөгөн акчаңызды алат да. Андан көрө ошол жака решат эткен ошонун ичинде, конторанын ичиндегилер связь болсо, доступ бирөө жаным, ошол аркылуу чечесиздер, мен башка байланыш. Короче, самим надо попасть, да, к начальнику. Через адвокат болот, конечно, алар жазат заявление, тиги нотына жазып берет, башка кылат, консультация берет. Но силерге кымбатка түшүшү мүмкүн. Ошол. Эми карап көрөсүз. Хорошо. Так, 54 470